бычакталып каза болгон таксисттин каны. Убийство среди белого дня деп эле ушинтип Медресе айылынын үйлөрдүн биринде эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы аныкталган. Бул кан 3 күн мурда бычакталып каза болгон таксисттин каны. Окуя Фуркат айылында болуп, адам өлүмү катталган. Анда бул жогору тараптан таксист бычакталып качып келип, мына ушул тосмодон өтүп, айылдагы мына ушул турган үйдүн алдына келип жан бергенин милиция кызматкерлери айтууда, учурда шектүүлөр изделүүдө. Үрөй учурган окуя 25 февралда Кара Суу районуна караган Фуркат айылында кечки саат 8:30 болгон. Маркум жергиликтүү тургундун үйүнө качып барып жан берген. Үйдүн ээсин таба албадык, бирок окуя болгон көчөдө жашаган жаран буларга токтолду. Күйөөм айтты, баратаны жаап отургула, ушинтип бир таксиге бычак сайып коюптур. Ошол бул баланын атын деле билбейт экем. Ошонун эшигине барып жыгылыптыр. Видимо, үстүнкү көчөдөн деп кош соседтер айтып атышат деди. Мен бирок соседтердин ошо бирөөсү эле айтты ушинтип. Баягы кинодон көргөндөрдү кылышат окшойт элдер. Ушинтип убийство среди белого дня деп эле ушинтип коркуп калдык биз деле. Коптонуп атабыз, ооба биздин баратабыз кеч келет, то уулум кетет, то күйөөм келет. Ачык турчу, жаптыр деп кече ушинтип айтты жолдошум. Алдын ала маалыматтар боюнча маркумдун Honda Fit үлгүсүндөгү унаасы шаардагы Уркуя Салиева көчөсүнөн табылган. Кылмышкерлер унааны уурдап шаарга келгенден кийин көчөгө таштап кеткен деген божомолдор бар. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда маркумдун денесине соттук медициналык экспертиза дайындалып, шектүүлөр изделүүдө. Кара Суу району Фуркат айыл аймагынын Медресе айылынын үйлөрдүн биринде эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы аныкталган. Бул жансыз дененин маркумдун өздүгү аныкталып, тергөө иштери уланууда. Маркумга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бүгүнкү күндө ошо шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Маркумдун досу окуя болгон күнү ал уюлдук телефон аркылуу дайымкыдай эле сүйлөшүп, такси кылып жүргөнүн айткан дейт. Азырынча эч кимден шектенбей турганын билдирип, маркум 27 февралда Кара Кулжанын Чалма айылында сөөгү жерге берилгенин айтты. 33 жаштагы каза болгон бала үй бүлө кура элек болгон. Телефондо эле сүйлөшүп турганбыз. Тикелен таштап жүргөн кадимкидей эле күндөгүдөй. Ошо Фуркат жакта жашаган милиция досубуз бар, ошолор биринчи көрүп турду, ошолор чалды да. Ошто турат эле, жакшы боло эле, спокойный. Ошондой бирөө менен конфликт кармай турган бала эмес да. Яндексте иштейт эле да. Кайсы таксопарк билбейм, Яндексте болчу. Азырынча маркум ким тарабынан жана эмне себептен бычакталганы белгисиз. Досунун айтымында Яндекс таксиде иштеп келген. Бирок адатта алар такси кызматын көрсөткөн жарандын өмүрүнө жооп бербей турганын билдиришти. Просто баягында тревога деген бар, ошону водительдер чогулуп барып неме алат да, кандай нерсеси жок булар. Эске салсак, 2020-жылы өзгөндө таксист жүргүнчүлөрдүн колунан каза тапкан. Кийин маркумдун жакындары аталган иш калыс тергелишин, кылмышка шектүүлөр өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылып чыгышкан. 2022-жылы Ош облусунун аймагында 19 адам өлтүрүү фактысы катталып, баарынын бети ачылган. Заягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.